بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллах Таалага көп шүгүрлөрдү айтабыз, мактоолорду айтабыз. Аллах Таала ошол биздин өтүп жаткан сабактарыбызга берекесин берсин. Жана ошол сабактардын дагы эң негизги китептерден дагы болот деп ойлойм. Бул дагы Ибн Каййим аль-Жаузиянын да бир китебинен өтөбүз. Ал шейх Ибн Каййим аль-Жаузия Аль-Вабилу Саййиб деген китеп жазган. Аль-Вабилу Саййиб ва Рафи'ул Калим ат-Таййиб. Негизинен Аль-Калим ат-Таййиб деген китеп бул Шейхул Ислам Ибн Таймиянын китеби. Жана ошол китепке анын шакирти Ибн Каййим аль-Жаузия шарх кылып, түшүндүрүп, кененирээк бул китепти бизге пайдасын берген. Келиңиздер ошол китептен бир негизги пайдаларды алсак. Бул китеп көбүнчө ибадатка, ички ибадаттарга, сырткы ибадаттарга өтө дыккаттык менен маселе коюлган. Жана бул китепте адамдын ички дүйнөсү жана Аллах менен сырткы ибадаттарын байланышы жөнүндө кененирээк түшүндүрүп берген. Кыскасы айтканда, бул фазаил амал. Ошол ибадаттардын, намаздын, орозонун, садаканын, деги эле ошол амалдардын фазилеттеринен. Келиңиздер бул китепти баштаганга Аллах субхана ва тааля бизге өзү тауфик берсин, жардам берсин. Бисмиллахир рахманир рахим. Кээ бир нерселерди мен кыргызча айтып кете берейин. Шейх айтат: Аллах субхана ва тааля өзү жоопкер дейт. Жана Аллахтан эмнени сурай турган болсок, Аллах өзү жооп берет. Аллах субхана ва тааля силерди бул дүйнөдө, ахиретте өзүнө жакын кылып тутуп алуучу зат. Аллах Таала өзүнүн неаматтарын, сырткы жана ички неаматтарын сиздерге берүүчү зат дейт. Ошондуктан Аллах эгерде сиздерге неаматын берген болсо, анда дароо ага шүгүр келтириңиз. Шүгүр келтириңиз, эгерде Аллах сизге неаматын берген болсо дейт. Аллах Таала сиздерге сыноо берген болсо, бале берген болсо, ошол сыноого, ошол балеге сабыр кылыш керексиңер дейт. А эгерде ката кетирип күнөө келтирген болсоңор, анда дароо Аллахка тобо кылып истигфар айткыла дейт. Мына бул үч нерсе пенденин, кулдун бактылуулугунун негизи дейт. Чыныгы пенде бактылуу болом десе, ошол үч негиздин үстүндө жашаш керек экен. Анын бул дүйнөдө жана ахиреттеги сүйүнүчүнүн белгиси дейт. Пенде эч качан бул маселеден алыс кетпейт. Адам, пенде дайыма ошол үч нерсенин тегерегинде жүрүш керек экен. Андыктан Аллах Тааланын неаматтары пенде менен дайыма аны менен кошо ээрчишип жүрөт. Пенде кичинекей кезинен баштап чоңоюп, бой жетип, деги эле жашоосунда кандай гана өмүр сүрбөсүн, аны менен кошо Аллахтын неаматы, Аллахтын рызкысы кошо жетелешип жүрөт. Андыктан пенде ошол Аллахтын берген неаматтарына, Аллахтын рызкыларына дароо шүгүр келтирип, ошону менен байласын дейт. Андыктан анын шүгүрү
3 түркүктөн турат дейт. Эң биринчи түркүгү бул пенде Аллахка шүгүр келтиргенде эң биринчиден ал жүрөгү менен, ички сезим менен Аллах Таалага ыраазы болуп, чын жүрөктөн шүгүр келтириш керек экен. Экинчи түркүгү бул сыртынан тили менен ошо шүгүрчүлүгүн айтыш керек экен. Альхамдулилля, Аллах сага шүгүрлөр болсун, Аллах сага мактоолор болсун деп дайыма шүгүрлөрүн Аллахка келтириш керек экен. Үчүнчү түркүгү Аллах субхана ва тааля ыраазы болгондой, анын ыраазычылыгы үчүн, анын жүзү үчүн, баардык кылган кыймыл аракеттери Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын жүзүн кыямат кайымда көрөм деген максатта кыймылдаш керек экен. Андыктан ошол адамдын шүгүрчүлүгү толугу менен камтылат экен. Бирок шейх дагы өзүнүн Мадарич Саликин деген китебинде ошол шүгүрчүлүк 5 нерседен куралат деген, ал жерде дагы бир 2 нерсени камтып кеткен. Ошондой кошумчасын айтпайсок, шүгүр кылган пенде Раббисине дайыма анын алдында кичпейил болуш керек дейт. 4-үнчү. 5-инчи, дайыма Раббисин жакшы көрүш керек дейт. Андыктан эгерде пенде ички сезиминде, жүрөгүндө Аллах Таалага чын жүрөктөн шүгүр келтирсе, тили менен ошону сыртынан чыгарса, жана кылган кыймыл аракеттери Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн гана болсо, андан кийин Аллах Таалага дайыма анын алдында шүгүр келтирип жаткандан кийин өзүн кичпейил, жөнөкөй, ылдый сезсе, андан кийин Аллахты дайыма жакшы көрүп, аны улуу тутса, ошондо толугу менен шүгүр кылуучу пенденин кейпин кийет экен. Кээ бир адамдар Аллахка шүгүр деп коет. Аллахка 1000 мете ыраазымын деп коет. Бирок кыймыл аракетинде Аллахка шүгүр келтирген амалдарды жасап жатканын көрүп жатабызбы? Аллахка шүгүр дейт. Бирок жүрөгүмдө да Аллахты жакшы көрөм дейт. Жүрөгүмдө Аллахка ыраазымын деп коет. Бирок иш жүзүндө ошону көргөзүп жатабы деген маселе. Чыныгы шүгүрчүлүк бул Аллах Таалага толугу менен ибадат кылуу. Аллахка ибадат кылбаса, ал шүгүр кылган болобу? Ошол үчүн келиңиздер, амал 3 түркүктөн куралат. Иман 3 негизден куралат. Тил менен айтыш керекпиз, жүрөк менен ошону ишениш керекпиз, андан кийин иш жүзүндө ошону көргөзүш керекпиз. Ошондо гана биздин иманыбыз толук болот.